Бүгүн Ала Тоо кинотеатрында Бейшенин таманында тасмасынын уландысы болгон Бейшеке апамакка тасмасынын премьерасы өтүүдө. Аталган кино өзүнүн кыргыз тасмаларынын ичинен өзгөчө орунду ээлеп, бир канча мамлекеттерде премьерасы да өткөн. Жана ошондой эле Россияда өткөн фестивалда гран-при'нин даайысы болгон. Бүгүнкү Бейшеке апамакка тасмасы кандай болду? Аны да биз менен бирге көрүңүз. Кинону көрүп ыйладыңызбы? Аябай ыйладым. Өзүңүздөр да видеолорду тартып алсаңыздар, көрсөңүздөр керек. Ыйлабаган адам болбоду окшойт бул кинода. Аябай таасирлүү болду. Башталганда эле ыйлап баштагам. Ошо чоң рахмат, ушундай кинолор абдан көп боло берсин, көптөн тартыла берсин. Ыйладым. Өзгөчө эненин ортосундагы ошол диалог, баланын акыркы учурдагы баягы эме болгон энесине болгон кат жазган катын укканда чындап ыйладым. Тасма жакты ыйладык. Кино башталгандан бүткөнгө чейин көзүбүзгө жаш алдык. Кагылай менин алтын энем, карегимден аккан жашым менен, кайда жүрсөм эстеп сагынып бир өзүңдү мен. Асылымсың менин алтын энем, кулсалык кыйнай жүрөктү эскен. Бул жакта устаздар менен, алымдар кеңешинин мүчөлөрү менен, муфтияттан адамдар келди, чоң биздин устаздар келди. Барлыгына чоң рахмат. Анан көп сөздү айтышты окшойт менин оюмча. Тасма жөнүндө, таасири жөнүндө, эги кандай элге мындай пайдалуу тасма экенин. Мен да аянда көп сүйлөй албай койдум. Эми болсо аябай күчөп аткан кезинде чыгып калдым. Мен өзүм тасма боюнча эме көрүш керек. Мен оюмча ар бир көрүүчү келип көрүш керек, анан баасын бериш керек да. Биз тасманы көрүп, үчүнчүсүн да көрүүнү каалап атабыз. Мен оюмча ошо экинчиси менен бул баракчаны жаптык окшойт, китепти жаптык окшойт. Себеп дегенде биринчиде анча-мынча жооп берилбей алган суроолор бар эле, ошолорго жооп бердик. Үчүнчүсү менин оюмча кереги жок деп ойлойм.